Саламатсызбы, Next TV'нин кадырман көрүүчүсү. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргыз Улуу Теңдиги окутуу борборунун мүчөсү Асылжан Нарбаева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Менин атым Асылжан Нарбаева. Кыргыз Улуу Теңдигинин окуу борборунун мүчөсү болуп эсептелинем. Ал жакта кандай иштерди алып барабыз, кандай барып калгам ал жака, ошол боюнча кыскача айтып өтөйүн. Мен өзүмдүн башымдан өткөн, жеке башымдан өткөн өзгөчө баланын энеси катары, өзгөчө баланын кабыл алуудагы кыйынчылыктар, ошондой эле коомдун кабыл алуусунан кийинки кыйынчылыктардын артынан мен ошол жерден окуп билим алып, азыркы күндө айымдардын арасында айымдарга керектүү инсандык өнүгүү, өзгөрүү, өсүү сабактарын түзүп, негиздеп бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Дагы кыскача айтып өтөйүн, бул сабактар кайдан жаралып калган, анткени ушул өзүмдүн башымдагы кыйынчылыктардын улам түзүлгөн. Кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Өзгөчө бала дегенде менин кызым, биринчи кызым синдром Дауна менен төрөлдү. Андан кийин ал ооруну мен өзүм да билген эмесмин. Бул тубаса жаратылыш ушундай кылып өзү берип турат экен. Айымдар 1000-чи бала жаратылыш боюнча ушундай төрөлөт экен. Ошондон кийин аябай депрессияга кабылдым. Башкалар тарабынан баланы кабыл алуу кандай болот деген күмөн, бизде эл эмне дейт деген да нерсе бар го. Мына ошонун аркасынан аябай депрессияга түшүп калдым. Ооруканада көп жаттык, ал жактагы апалардын кыйналгандарын көрдүм. Өзүм кыйналдым. Анын үстүндө бизде баланын артынан ажырашуу болду. Мына ошол учурда кыйынчылык күндөрдүн аркасынан мен өзүмдү издене баштадым. Кандай болуп жашайм келечекте? Келечек кандай болот? Анткени жалгыз калып калган учурум болуп калды. Ооруканада 3 айдан ашык, жарым жылдап жатып калган учурларда көптөгөн кыйналган апаларды көрдүм. Кыйынчылыктын аркасынан өзүн жоготуп койгон апаларды көрдүм. Ошонун ичинде мен да бар болчумун. Чөө балдары бар ата-энелер деле 90% апалар жалгыз калып калат бала менен. Мындай деле апалар көбүнчө айымдар коомдо бир бат депрессияга түшүп, өзүн жоготуп койгон айымдар көп болот экен да. Мунун аркасынан бактысыздык келип чыгат, ажырашуу келип чыгат. Ошондон кийин ошо кыйналуу учурларында мен өзүмдүн жашоомо жана ошондой эле кызымдын жашоосуна жоопкерчилик алганмын да. Анда кандай болгон, мен Кыргызстанда ийгиликтүү айымдарды издей баштадым. Ким бар ушундай меникине окшош тагдырларда кантип кыйынчылыктан чыккан, кантип ийгилик жараткан деп изденгенден кийин Кыргызстанда ошо аттуу баштуу бир айымдын номерлерин интернеттен таап алып, ал айымга жаздым. Мен ушундай кыйынчылык болуп атат менде, кандай кылып кетишим керек деп, анан больницадан 3 айдан кийин чыккандан кийин ал айымга жолукканы бардым. Барганымда ал айым мага өтө бир периштедей эле көрүндү. Өзүмдүн тагдырларымды такыр айтып бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Ыйлап мындай айтып берүүгө менде ал жок болчу. Анан көрсө айымдар өзүнүн табияты менен жашабай калганда, илимий өзүнүн укуктарын билбегендиктен көп айымдар кыйналып калат экен. Ошондон кийин мен өзүмдү тааныганга аракет кылдым. Өзүмдүн кандай күчтүү жактарым бар, кандай алсыз жактарым бар, кантип мен өзгөрөмүн, кантип ийгиликтерди жаратамын. Ошонун негизинде 5 жыл изилдендим. Кандай жолдор менен изилдендиңиз? Эмне кылдыңыз ошо 5 жылдын ичинде? Кандай китептерди окудуңуз? Кимдерден кеңеш алдыңыз? Жакшы, рахмат. Мен алгач Нурзат Токтосунованын окуусунан окуп бүттүм. Андан кийин мага бир багытты көрдүм өзүмдү. Кайсыл жакка кетсем болот? Андан кийин Алматыдан окудум. Жанат Жусупов деген окутуучу бар, психолог. Окутуу борборунун. Ооба, ошондон окудум. Андан кийин биздин Кыргызстанда түзүлгөн Кыргыз Улуу Теңдиги бир 10 жылдан бери ушул психологиялык инсандык өнүгүү боюнча окууларды жүргүзүп келет. Ошол жактан окугандан кийин мен түшүндүм, менде бир өзгөчөлүк бар экен. Элдерге ушул илимди жеткизүүгө, өзгөрүү сабактарын жеткизүүгө, өзүмдүн артыкчылыктарымды билгенден кийин бүгүнкү күндө айымдарга өзүмдүн кеп кеңештерин берип келе жатам. Өзүмдүн тажрыйбамдан өткөн кеңештерим. Кандай кеңештерди бересиз?
Кандай жол менен бересиз? Бизде ооба психология боюнча беремин. Инсандык өнүгүү дагы жаңы илимдерден дагы бар, психосоматика, адам эмне үчүн ооруйт. Аны дарысыз кантип оорудан айыгып кетсе болот. Мына ошонун баардыгын биз өзгөрүү сабактарына топтоп бүгүнкү күндө айымдардын арасында жеке окутууларды, курстарды, семинарларды өтүп келатам. Сиз айтып атпайсызбы, 5 жыл издендим, ар кандай окуу борборлоруна барып, өзүмдүн билим деңгээлимди, ой жүгүртүүмдү баардыгын кеңейтүүгө аракет кылдым депчи. Анан азыр өзүңүздүн атайын кичинекей болсо дагы окуу борборуңузду ачыптырсыз, ушул айымдардын ой жүгүртүүсүн өзгөртүү үчүнчү. Ушул 5 жыл эле кетет бекен ушул айымдын инсандык деңгээлин жогорулатуу үчүн 5 жылдык билим менен жогорулатууга мүмкүн бекен? Рахмат. Бизге мектеп учурунда, жогорку окуу жайларда биз жашоодо кантип бактылуу жашоого үйрөтпөйт экен да. Бул билим. Ал эми анын ар жагында көзгө көрүнбөгөн адамдар менен кантип мамиле түзөсүң, эмнеге кыйналып атасың, аял менен эркектин бул жашоодогу орду, ошол эле учурда үй бүлөдөгү орду бул илим болуп эсептелинет экен. Мына ошол илимди мен 5 жылдан бери алып келатам, дагы алып атам. Бул билем дегендик эмес, дагы да окуп атам, күнүгө өзүм үчүн убакыт бөлүп күнүгө изденем. Ошол менин изденип баштагандагы мен өзүм кыйынчылыктардан чыкканымды, депрессиядан чыкканымды, мындай өлүп калгым келген учурлар болот да, өлгүң келген, анткени эл эмне дейт дейсиң, намыстанасың, уяласың, ыйбагасың. Ооба. Анан ошол нерседен чыккандан кийин, чыгып кеткенден кийин ошол тажрыйбаларым менен бүгүнкү күндө өзгөрүү сабактарын түзүп, айымдарга кеңештерибизди мен өзүмдүн командам бар, кыздарым бар, шакирттерим менен биргеликте иш алып барып атабыз. Сизге көбүнчө кандай айымдар кайрылып атат азыр? Айымдар бүгүнкү күндө айтып өттүм го, ошо бактылуу болуунун бизге үйрөтпөйт экен. Бул биз жашоодон улам кыйналып атып анан үйрөнөт экенбиз. Бүгүнкү күндө кайнене менен келиндин келишпестиги, жубайлардын ортосундагы мамиленин алыстыгы, бир үйдө жашаса деле бири-бирин түшүнүшпөйт. Бири-бирин ички дүйнөсүндө эмне болуп атат сезишпейт да. Ошол учурлар келет, анан бала тарбиялоо боюнча көп суроолор келет, анан депрессия, көп учурда депрессияга кабылган айымдар кайрылышат. Жакшы, сиздин социалдык тармактардагы тагыраагы Instagram баракчасын баш бакса, ал жерде атайын айымдарга бир мотивация бере турган сөздөрдү жазат экенсиз да. Өзүңүз мотивацияны каяктан алып атасыз? Өзүм мотивацияны мен күнүгө өзүмдү өзүм шыктандырам. Кантип, кандай жол менен? Күнүгө Деги эле мүмкүнбү күндө өзүңдү шыктандырганга? Ооба, мүмкүн. Анткени ушул нерсени, майда нерселерди биз баалабаган үчүн жашоону баалабай калат экенбиз да. Бул күнүгө жашоо, өмүрдүн улануусу бул чоң утуш, чоң Кудайдын берген белеги. Мына ошол күндө мен кызым жанымда оорубаган, анткени биздин башыбыздан оору көп өттү, көп докторлордо жаттык. Күнүгө аман эсен турганым үчүн, күндү көргөнүм үчүн ар бир күндү мен көнүгүүдөн баштайм. Ошол жаратылышта мына ошондон өзүмдү мотивациялайм. Күнүгө мен ийгилик жаратканга өзүмдү шыктандырам. Күнүгө жакшы жашаганга аракет кылам. Анткени өзүмдүн жашоомо өзүм жоопкерчилик алгам. Ошондой эле ар бир адам өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчилик алыш керек экен. Эч ким сага жардамдашууга милдеттүү эмес. Анткени ал менин жашоом, менин кызым, менин келечегим. Айымдар бактылуу болуш үчүн эмне керек деп ойлойсуз? Айымдар бактылуу болуш үчүн айымдар өзүнүн табиятын жакшы тааныш керек экенбиз. Качан айымдар өзүнүн табияты менен жашабай калганда, анын жашоосунда кыйынчылыктар жаралып баштайт экен. Себеп дегенде аялдын өзүнүн орду бар экен бул жашоодо, эркектин өзүнүн орду бар экен. Биз ошол эле учурда айымдар эркектик табиятка өтө баштаганда, көп акча табууну көздөй баштаганда, же болбосо мүнөзүбүз эркектеркиндей болуп өзгөрө баштаганда биздин жашообузда кыйынчылыктар болуп келет экен. Биз көбүнчө акыл бул эркектин табияты болсо, сезим, орусча айтканда интуиция бул аялдын табияты экен. Көп учурда айымдар ушул сезимдери жабылып калгандыктан көп кыйынчылыктар жаралат экен. Айымдардын табияты бул сезим.
сезе билиш керек. Өзүңдүн оюңду, кыялыңды, эмнени каалайсың, сен үчүн эмне туура эмес, өзүңдүн денеңди сезе билишиң керек. Мына ошол сезимдер ойгонгондо сен келечекке болгон сезим туюмуң, ички көрүүң, даанышмандыгың, акылмандыгың ойгонот да. Мына ошолор болбой калганда аял жашоодо кыйнала баштайт экен. Демек айымдардын бактылуу болуунун бул бирден бир формуласы десек болот экен. Рахмат бизге атайын убактыңызды бөлүп, кызыктуу маек куруп бергениңизге. Рахмат, сиздерге да чоң ийгиликтерди каалайм. Урматтуу көрүүчү, бүгүн Кыргыз Улуу Теңдиги борборунун мүчөсү Асылжан Нарбаева болду. Аны мен Акылай Маратова маектештим. Next TV каналы өзүнүн көрсөтүүлөрүн улантат. Саламатта болуңуздар.